Көпчүлүктүн бир топ талкуусунан соң акыры жумуш ордунан бошотулган Эмгек жана социалдык өнүгүү министринин артынан коомдо булар жөн гана арызын жазып кетип калабы, кандайдыр бир жоопко тартылышы керек деген ой пайда болду. Мындай көрүнүш жалгыз эмес экендигин белгилөө менен Замандаш партиясынын төрагасы Жеңиш Молдохматов өкмөт башчынын жана жогорку кеңештин ишин сындады. Мына акыркы жолу өкмөттүн курамын бекитип атканда өкмөт башчысына толук ыйгарымдуулуктарды беришкен, толук жоопкерчиликти беришкен. Өзүңдүн каалаган адамыңды алып келесиң, өзүң иштейсиң, өзүң жооп бересиң деп. Өкмөт башчы өзү каалаган адамдарды алып келди, жогорку кеңештен бекитип беришти. Ошо менен иштеп, мына бүгүн жыйынтыгын көрүп атабыз. Бул бир. Экинчиден сиз айткандай, парламенттеги 6 фракция бардык мамлекет кызматты устукандап алышкан. Жада калса акимдер менен губернатор айыл өкмөткө чейин бөлүп алышкан да квота менен. Эгерде кайсы бир министрге иши боюнча сын айта турган болсо, аны сөзсүз түрдө парламентте ошо парламенттик фракция, ошо квотасы бөлүнгөн фракция колдоп, аны коргоп, кол тийгизбей алып келатат да бөпөлөп. Исакунованын ишинен соң башка дагы министрликтер көзөмөлгө алынып, премьер-министр өзү иликтөө жүргүзүп жатканын депутат Алтынбек Сулайманов сөз кылды. Калган министрликтер боюнча, калган министр иштей албагандары, иштегендерде маселе көп мындай. Ал өз убагында парламентте айтылып атат, премьер-министрге да сунуш берилип атат, премьер-министр акырындап өзүнүн жумушун жасап атат. Коомчулукта жаралган суроонун жообу табылды өңдөнөт. Дегени министр болуп иштеген адамды премьер өзү жумуш ордунан алганы эле чоң жаза дегендер да чыкты. Министр үчүн өкмөттүн мүчөсү катары иштеп жүргөн кишини премьер-министрдин кызматтан алгандыгынын өзү бул өтө чоң оор чара деп эсептейм. А дейбиз, бу дейбиз, бирок Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинде болуп өткөн окуя калгандарына сабак болуусу абзел экени талашсыз.